Жаштар ТВ жаңылыктарды алгачкылардан болуп уккуңуз келсе, анда каналга катталып, жанындагы коңгуроо чөнү басканды унутпаңыз. Кимди ким көрдү? Биржибайдын тамбасты. Ковид деген эле билбейм кайдан жармашты. Кыргыздын айласыздан карап ар жакты өлбөстүккө уруп жатат далбасты. Оңой эмне бир түндө 43 адамын ач ажалга жалматты. Ошентсе да белин бекем бууп улантып жатат кармашты. Айрымдар мээримдүү жүрөк менен жеке отелдерин обсервацияга арнашты. Айрымдар врачтардын ачка калганын угуп, аларга ысык тамак камдашты. Ынтымак менен уул кыздары акча топтоп, Түркиядан кычкылтек аппараттарын жалдашты. Элге эл жардам берип отурат. Кесе тиштеп бармакты. Министр башчыларыңдан дайын жок. Жөнөкөй дарыгерлерге жүктөп салып баардык салмакты кайда короткондору белгисиз сырттан келген акчалай жардам дары-дармек таңгакты. А депутаттарыңчы, алар каникулга чыгып кетишти. Тим эле эс алууга бараткансып алгачкы коомго бир тыйынчалык пайдасы тийбеген соң, билбейм кантип уялбай көтөрүп жүрүшөт. Депутат деген эл берген алдыгы мандатты. Үмүт өчпөйт, кызарып кечеги жок. Bir gündük жашоомуна кышка даяр тезеги жок. Эл кыйналып жатканда, эл четинен кырылып жатканда эсеби жок. Колтуңдап каникулга кетип калган депутаттардын бизге кереги жок. Же жарытарлык иши жок, же элге пайда берери жок. Же ичинен ошолорду айдап көчкө тебери жок. Казадан акчаны алышат ченеми жок. Мындай эл өкүлдөрүнүн бизге кереги жок. Жакшытан жаманды ээлеп алчу элеги жок. Жаманаттан жакшы болуп келери жок. Элим үчүн деп кара күнгө катып койгон же белеги жок. 30 жылда кыйрап калган мындай бийликтин бизге кереги жок. Жетишет, көрбөгөндү көрдүк жетишет. Жакында шайлоо мени шайла деп келишет. Ушинтип кайра кыйналганды каалагандар ошолорду кайра шайлай беришет. Амага жетишет, кереги жок. Башчы кийбейт, башкалар маскасын тагып атат. Сунуш айтсаң аныңды кагып атат. Кемчилигин айтсаң дагы тоготушпайт. Буларга азыр кошомат кылгандар жагып атат. Жумуш жок, бирок салык салып атат. Четтен келген акчаны алып атат. Ал акчалар кайда деп сурасаң, суроолоруң жоопсуз бойдон калып атат. Кайрымдуулар мекен деп жанып атат. Алам эмес берем деп тыйынын табып атат. Анан неме? Шайлоодо мен минткем деп келбегиле. Силер эмес, азыр деген элди эл багып атат.